Саламатсызбы? Аял киши без интима 2 жыл жүрө алабы деген суроо келиптир. Мисалы, уйку жок, силер жүрө албайсыңар, өлүп каласыңар. Тамак жок, жүрө албайсыңар, өлүп каласыңар. Суу жок, жүрө албайсыңар, өлүп калат адам баласы. Интим деген, секс деген ал жок, адам өлбөйт. Адам өлбөйт. Ошон үчүн аял киши жүрө алабы, жүрө албайбы, 1 жыл, 2 жыл, 10 жыл, 20 жыл анын тарбиясынан, интеллектинен, моралдык принциптеринен, жана ой жүгүртүүсүнөн көз каранды. Мисалы, айылдагы үй, келин кайненеси менен, кайнатасы менен жашайт, күйөөсү алыс жакта жүрөт, кичинекей балдары бар. Анан бошогон убактысында уруп барып соседи менен, кошунасы менен барып жатып келет. Же болбосо үйгө келген сантехник, электрик, же болбосо мурдагы классташын көчөдөн жолуктуруп, базарга барганда барып жатып келет. Же башка нерсе, шаардагы келин, же райондогу келин деп коелу, жапжалгыз жашайт, балдары деле чоңоюп калган, бирок анын тарбиясы бөлөк, жашоосу бөлөк, көз карашы бөлөк. Ал артынан чуркап жүргөн дагы, гүл көтөрүп жүргөн дагы, кесиптештери болсо деле эч ким менен жыныстык мамиле түзбөйт. Бул эки мисал, эки бөлөк аял, эки бөлөк адам, эки бөлөк инсан, эки бөлөк болгон интеллект, тарбия жана жашоого болгон көз карашты сүрөттөп атат. Кеп бирөө айылда, бирөө шаарда эмес, тескерисинче деле болушу мүмкүн. Айылдагы түптүз жүрүшү мүмкүн, шаардагы көп жүрүшү мүмкүн. Кеп анда эмес. Кеп адамда. Ошон үчүн аял киши канча убакыт интим жок жүрө алат деген бул аял кишинин өзүнүн, анын сексуалдык конституциясы жана көп факторлордон көз каранды. Силердин аялыңар кандай? Өзүңөр жакшы билесиңер.